Казакстандын президенти Шанхайда өткөн дүйнөлүк жасалма интеллект конференциясынын ачылышы аземине катышты. Сөз сүйлөп жатып, Касым-Жомарт Токаев форум Кытайдын жасалма интеллект тармагындагы көрүнүктүү жетишкендиктерин чагылдырып турарын белгиледи. Бүгүнкү күндө дүйнөдөгү жасалма интеллект чечимдери боюнча патенттердин көбү кытайлык иштеп чыгуучуларга таандык. Мамлекет башчысы жасалма интеллект ийгилик үчүн, бардыгы үчүн концепциясын колдоп, КР төрагасы Си Цзиньпиндин стратегиялык көз карашын жогору баалады. 2029 жылдын 9 айында Кытай өлкөнүн 80 жылдыгын белгилейт. 80 жыл бул адамдын толук өмүрү жана бул убакыттын жарымында Кытай саясий, экономикалык толкундоолордун кесепеттери менен күрөштү. Ал эми болгону 40 жылдын ичинде Кытай өнүгүүдө укмуштуу ийгиликтерге жетишип, жакырчылык көйгөйүн толугу менен жеңип, супер жогорку технологияларды камтыган кеңири диверсификацияланган экономикасы бар дүйнөлүк державага айланды. Жасалма интеллект экономиканын, сооданын жана глобалдык өз ара байланыштын келечегин чечүүчү таасирин тийгизген тармакка айланууда. Алсак 2033 жылга чейин жасалма интеллект боюнча дүйнөлүк рыноктун көлөмү дээрлик $5 триллион жетет деп күтүлүүдө. Ошондуктан Касым-Жомарт Токаев белгилегендей, жасалма интеллект технологияларын башкаруу комплекстүү болуп, бүткүл чынжырды камтышы керек. Жасалма интеллект адамдын чебер жана акылдуу башкаруусунда калышы керек. Дал ушундан улам Казакстан жасалма интеллект чөйрөсүндөгү кызматташтык боюнча бүткүл дүйнөлүк уюмду түзүү чечимин тарыхый мааниге ээ деп эсептейт. Бул уюм жасалма интеллекти башкаруунун универсалдуу архитектурасынын пайдубалы боло алат деп ишенет. Ал бүткүл адамзаттын гүлдөп өнүгүшү жана коопсуздугун камсыз кылуу үчүн өз ара пайдалуу кызматташтык куралы болушу керек. Казакстандын президенти Астанада жасалма интеллект чөйрөсүндөгү кызматташтык боюнча дүйнөлүк уюмдун алгачкы отурумун өткөрүүнү жана Борбордук Азия үчүн аймактык өкүлчүлүктү өлкөдө жайгаштырууну сунуштады. Мындан тышкары уюмдун колдоосу астында жасалма интеллект чечимдери жаатында тажрыйба алмашуу үчүн мектептерди жана борборлордун эл аралык тармагын түзүүнү, этиканы жөнгө салуу жана өнүктүрүү үчүн эксперттик платформаны түзүүнү көздөйт. Биз Казакстан-Кытай санариптик көпүрөсү демилгесин ишке киргизүүнү сунуштайбыз. Анын негизги максаты санариптик сооданы өнүктүрүүнү стимулдаштыруу жана бир алкак бир жол демилгесинин алкагында санариптик экономикаларды интеграциялоонун практикалык моделин түзүү. Биз кайра иштетүү сектору, тоо-кен өнөр жайы, энергетика, айыл чарбасы, саламаттыкты сактоо жана суу ресурстарын башкаруу сыяктуу тармактарда жасалма интеллекти коопсуз жана кеңири масштабда киргизүүнү тездетишибиз керек. And water management.